Озвучивай. Такое нельзя говорить. Я сказал, что такой закон не пройдет никогда. Не переживайте, я вам готов. Не пройдет. Не слушайте этих людей, игнорируйте. Дежурные партии. Дежурные партии. Дежурные партии. Сіздер ақшаға сатылған. Сіздер ақшаға сатылған. Жүрген мигранттарыбыз айтып атат. Биздин шаарга келгенде иш менен камсыз болбой калып, алар өлүп келип атат бүгүнкү күндө. Алар бүгүнкү күндө эч кандай айлыктарды ала албай калып атат. Ошол биз дагы мисалы бул ойда Европа мамлекеттеринде, Америка мамлекеттеринде 21 жашта. Biz 17 yaşlarda 18'de Çırak'ta kızımız barıp korulup kalmasın. Migrasyon komiteti, депутаттар duruşularda şartlar biz bireydi. Ova biz alar var okusa makul. Okusun, ala iştese makul, iştesin. Yok memleket koruğu kalmış gerekti. Dışkı İşler Ministerliği gelmeye oturar. Oşol hiç kim çektiğin yok. Sen hiç kim çektiğin yok. Seni biliyor her konu. Sen hiç kim çektiğin yok yerde. Durasını aytıyorsan işte duramız gerek. 18 yaştagi Çırak'tay kız barıp al yerde sögü kelip atkanını ökünüp atabız. 18'deki kız barıp chet өлkөdө иштей албай, ал жакта жумуш менен камсыз боло калганына өкүнүп атабыз. Бүгүн ата-энесинен качып кеткен кээ-бирки жарандарыбыз бар. Ошол жерде siz алардын барып ишсиз калып, узулуп кетип, ал жерде ичкиликке берилип кеткенин укуктарын коргобойсузбу? Siz özünüzün ürünüzde bana cevap verin. Biz el öpündörü, gelgen eldin ünlörün çıkarıp açışımız gerek. Hakkımız var. Sizin ününüz, siz kalasanız çeçin olan deyip ekensiz. Ben kaynenege çay kuybayım deyip ekensiz. Ben çaçımdı kalağına bolup öyle veriniz. Biz ayıt otağız. Kırgız memleketinde 18'ge yaşkan çıraklar kızlar korkuluş gerek. Memleket taraftan korkuluş gerek. Saat 9'dan geçki 9'dan gelirken Allah kızlardı zordu. Kındayda biz bu жерге мыйзамдарды кабыл алып сизге берилекпиz чыкпагыла деп. Чыксаңыз чыгың. Эмне үчүн Европа, Америка мамлекеттери 21 жаштан деп коет. Biz азыр мыйзамды кабыл элекпиз. Biz депутат катары оюбузду айтып атабыз. Мына жака Россия Федерациясында жазып аткандар толуп атат. Мына жерге келип кыздар кордолуп кетти. Мына жерге келип кыздар ишсиз калды. Bu жерге келип кыздарды сөгүү деп атат. Ошол улуттун эртеңки келечеги жөнүндө ой айтып атабыз. Вы понимаете, что ваши слова нарушают Конституцию, права человека? Конституцияда жазылган эн эркин чыга берсин деп. Биз айтып атабыз, чыгарда биз Конституцияны бузган жокпуз. Биз ата-энесинин уруксаты болсо жакшы болот деген сөздү коштук. Себеби ата-энесинен качып кеткен кыздар бар. Ата-энесинин уруксатсыз кеткен кыздар бар. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө мигранттарыбызга шарт түзбешибиз керек. Шарт түзбеш керек. Ооба, Конституция айтып атат, баары эркин окууга иштеги акысы бар деп. Бирок алардын укугун коргош боюнча маселени айтып атабыз. Анан кийин мен бүгүнкү күндө мына Яндекс боюнча көтөрдүм, артында чоң коррупция бар. Профсоюздагы 75 объектте миллиондор сатылды, коррупция бар. Ошолордун артында туруп сиздерге окшогондорду бүгүн уюштуруудан. Эми сиз бүгүнкү күндө укпай атпайсызбы? 18 жаштагы чырактагы кызды коргойм мен деп. Качан эне корголгондо улут корголот. Түшүнүп атасызбы? Мен 18 жаштагы карындашымды эртеңки күндөгү улутту көбөйтүп турган кызды коргойм деп атам. Ошол кыз барып туруп ал жерде кор болбосун деп. Сиз ошол жөнүндө түшүнбөдүм. Башка механизмдер жокпу? Кандай механизм айтып атамын? Бул көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет ал жерде иш менен камсыз кылыш керек. Мамлекет бул жакта иш менен камсыз кылыш керек. Биз ошонун кийинки пункттарын айтып атабыз. Белгиле ойлонойлу. Мамлекет бар, мыйзам бар, парламент бар, мыйзам ойлоп чыгайлы, жазып чыгайлы деп. Коопсуздукту жана эркиндикти камсыз кылыш керек. Мамлекет Ошол коопсуздук жөнүндө айтып атам. Сиз бүгүнкү күндө бул жерде канча келген проекттер менен иштеп жүрүп атасыз. Бирок айылдан, райондон барган кыздар ал жерде чөгү келип атат. Студенты, по поводу студентов что скажете? Студенттер азамат окусун, билим алсын, бир эмес 10 тил үйрөнсүн.
Biz bugün mizam çıkarıp stüdenттер çıkmasın деп айтабыз. Biz ошол жерге барганда окуу менен окууга кирдик деген болсо биз колдойлу. Миграция комитети, посольство ал жерде эмне кылып атат? Ошолор барып туруп бүгүнкү күндө эң көп колдолгон кыргыздын кыздары болуп ошол жерде. Башка суроо жокпу? Эми сиздер ойлоңуздар да, биздин өзүбүздүн улуттун салты бар, улуттун өз жактары бар. Здравствуйте, уважаемые читатели «Кактус Медиа». Мы находимся у Белого дома, где сейчас только что был митинг за права женщин, относительно против высказывания депутата Шайлобека Атазова, который предложил запретить девушкам 18-20 лет выезжать за границу без разрешения родителей, то есть сопровождение родителей либо мужей. Биздин улуттун баалуулуктарын төлөшүбүз керек. Биз улут катары дүйнөгө таанылганбыз. Анан бүгүн келип плакатты көтөрүп алып, мени коркутпайлы койсун. Мен корккондон өтүп кеткенмин. Биздин өзүбүздүн улуттук баалуулукту ким көтөрөт? Баарын басмырлап келип эле мындай дебесиңер. Ким карайт кыргыз улутуна? Ким карайт 18 жаштагы чыккырган кыздарга? Ошолор жөнүндө биз мыйзам жасайлы деп атабыз. Митингке каршы деген закон бар. Ал мыйзамдын негизинде айрып салый. Эмне себептен буларды камабайсыңар? Биз бүгүн ошол Кыргызстанда өтө көп коррупцияны айтып койчу. Мамлекетти бүгүнкү күндө урдап аткандарды айткан үчүн бүгүн ушуларды чыгарып атышат. Булардын артында чоң күчтөр бар. Бирок элим үчүн мамлекетти айтпайсыңар. Эми бул элдин салтты сыйлап алгандык бул. Бул кечелер репаятка түшкөн. Рахмат, суроо жокпу? Азыр бул жерде мынакей жогорку кеңештин депутаты Шайлобек Атазов кандай айтып кетти? Ушунун баары тең эртең. Силердин келечеги ушулардын колунда, мыйзамдардын колунда. Жаштар үйгө баргыла. Силер бизге кайдыгер эмессиз. Силер Жашоо улуттук калган, жашоо улуттук калсыңар силер. биз басып өткөн келиптер,